Аял үчүн өсүү — бул өзүн өзү кабыл алуу, өз кайгыларын, өз кемчиликтерин кабыл алууга үйрөнүү, доомат койбой жашоого үйрөнүү, калпсыз, чындыкта жашаганды үйрөнүү. Аял үчүн өсүү кечирүүнү үйрөнүү болуп саналат. Ал тургай кечирилгистей көрүнгөн нерсени да кечирүү, моюнга алууга жана багынып берүүгө үйрөнүү, кызганбоого жана берешен болууга үйрөнүү. Аял үчүн өсүш — бул ийкемдүү болуу, күрөштүн мааниси жок жерде баш ийүүгө үйрөнүү, ар дайым бактылуу болууга аракет кылбаңыз. Бирок өзүңүздү дайым кайгылуу, алсыз, эбин таппаган учурда да кабыл алганды үйрөнүңүз. Аял үчүн өсүш — бул ал коомдун эмес, кудуреттүү Кудайдын алдында кемчиликсиз болууга аракет кылганда. Бул аял сыртынан эмес, ичинен берекелүү болгондо, ал өзүнүн ойлорун, мейкиндигин, саймаларын тазалаганда, ал жакшылыкка кунт коюуну билгенде, ал атаандашпай башка аялдарга өзүнүн сулуураак жана өткүрүрөөк болууга мүмкүнчүлүк бергенде, чыныгы бийиктик бир гана жараткандан экенин түшүнөт. Ал шашылбай, карбаластабай турганда, анткени ал өзүнүн ыргагында. Сага зыян келтирген нерселердин баары дал ошол ибадатыңды оңдоп, текебердиктен баш тартып, жаратканга жакын болууңа жардам берүүгө керектүү куралдар. Сыноолоруңузга жана азаптарыңызга көңүл бурбаңыз. Аларга бүт денеңиз жана жаныңыз менен сүңгүңүз. Аларды жашаңыз. Мына ошондо сиз өз тажрыйбаңызды алып, жаңы деңгээлге жетесиз. Чыныгы бакыт, молчулук жана жыргалчылык көп болгон деңгээлге, баардык кемчиликтерге ыраазы болуңуз, анткени аларсыз сизде өсүш болбойт.